Ассаламу алейкум туғандар. Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін мен Бишкек шаарынын батыш тарабы Новопавловкада турам. Ушул жерден бир сатылуучу үй бар экен. Азыркы чыгарылышта сиздерге ошол жөнүндө маалымат берейин деген. Азыр мен турган жер Фрунзе жана Кирова көчөсүнүн кесилишинде туғандар. Турам. Ушул Кирова көчөсү менен түз эле тоо тарапты карап барганда Ворошлива көчөсүндө сатылуучу үй жайгашкан туғандар. Сиздер Бишкек шаарынан келип жатсаңыздар, сол тарапта second hand алатоону көрө аласыздар. Оң тарапта кара жорго пластиковый окна дверини көрө алат экенсиздер. Ошону өткөндөн кийин келе сол тарапка, тоо тарапка кайрылган көчө менен түз кетесиздер тугандар. Бул жерден 220 жана 107 анан 148 маршруткалар бул жак карап Ворошлова көчөсүнө карап кетет экен. Видеону өткөрүп жибербей, аягына чейин күзөтүп туруңуздар. Видеонун жүрүшүндө калган маалыматтарды берем туган. Чоң центральный жолдон Кирова көчөсү менен тоо тарапты карап 600 метрдей Ворошилова көчөсүнө басып да келип калдым. Келип жатканыңыздарда сол тарапта мечитти көрө аласыздар. Оң тарапта жестяншик все виды работ деген стройматериал саткан бир дүкөндү да көрө алат экенсиздер. Ушул жерден мечиттин өйдө тургандагы Ворошилова көчөсү менен чыгышты карап, дагы бир аз басып барганыңыздарда биздин сатылуучу үйдө жайгашкан. Бул көчөнүн көрүнүшү Ворошилова асфальт экен тугандар. Лайктан басып, өз оюңузду комментарийге жазып турасыз. Калган маалыматтарды азыр үйгө жетип беремин тугандар. Келүү жолун түшүндүргөнчө сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул сатылуучу үйдүн көчө тараптан көрүнүшү. Адреси Ворошилова 5А экен тугандар. Бул жакта мектеп, садик, мечиттер бар. Ош базарга чейинки аралык 5,5 километр экен. Яндекс картанан кирип көрдүм тугандар. Бул жол менен айтканым жок. Эми бир аз эле батышракка басып барсаңыздар, Кирова көчөсүнөн 220, 173 жана 148 маршруткалар өтөт. Эми үй жөнүндө маалыматтарды берип баштайын тугандар. Бул көчө тараптан көрүнүштү. Көрүп турганыңыздардай ворот орнотулган. Оң тарабында мурда иштетип жүргөн магазин бар экен. Азыркы учурда складтын ордун аткарат. Сиздер деле сатып алсаңыздар, иштетсеңиздер болот экен. Үйдүн ээси кандайдыр бир себептерден улам иштетпей калыптыр тугандар. Эми свет, суу бул жакта бар экен. Газ менен канализация бул жерден 6 үй ар жакка келиптир. Эгер кааласаңыздар барып көргөзүп келем. Бул камерадан көрүнбөйт окшойт. Негизи боюнча мага көрүнүп турат өзүмө. Бул жакка чейин кандайдыр себептерден улам келбей калыптыр. Эми сүйлөсөм көп история болуп кетет тугандар. Ошого кандайдыр себептерден улам деп эле койдум. Эми короосун көргөзөйүн. Бул короосунун көрүнүшү. Үйдүн алды тарабы стяжка болгон. Өйдө тарабы навес экен тугандар. Жердин аянты 5,5 соток. Үй узун туурасы 9/10. Кирпич менен бүтүрүлгөн. Документтер боюнча айтсак, кызыл китеп, техпаспорт баары бар экен тугандар. Кире бериште оң жакта, бул жакта бул помещенияга эшик да бар экен. Эгер сиз магазинди иштетсеңиз, ушул жактан өзүңүз кирип чыга аласыздар. Эшик терезе пластика тугандар. Андан ары ушул эле магазиндин түбүндө подвалда бар экен. Андан ары эми сиздерге биринчи эле болуп азыр үйдүн ички тараптарын көргөзөйүн. Андан соң кайра короосуна чыгып, ал жакта баня жана башка маалыматтарды да берем тугандар. Бул үйдүн кире бериш жери тугандар. Бул жерде чакан навес жайгашкан. Ошонун ылдый жагы менен түз эле өтүп барсак, үйгө кирип кетүүчү эшикте жайгашыптыр. Киргенде эле коридор жайгашкан тугандар. Узуну 6 метрдей көрүнөт. Бул жерди точно билгем жок. Калган бөлмөлөрдү точно айтам. Дуалдары декоративный штукатурка, потолок гипсокартон, чыгыш тараптан чоң пластик терезелер орнотулуптур. Пол болсо кафель экен. Ушул коридордо паровой отоплениянын топкасы да орнотулуптур тугандар. Андан ары ушул коридордон оң тарапка кайрылганда холл жайгашкан. Узун туурасы 5 4,5 экен. Дуалдары обой, моющий обой, потолок гипсокартон.
полу жыгаштан болгон пол жана полдун ылдый тарабында подвалда бар экен туугандар. Ушул эле холл менен спальня бөлмөгө, залга жана душ ваннага да өтүп кете алат экенбиз. Азыр сиздерге биринчи болуп бул жакта душту көргөзөйүн. Бул душ. Дуалдар жарымга чейин кафель. Үйдө тарабы шпаклевка экен. Суусу арестон менен жууйт туугандар. Узун турасы 2,5 2,2 көрүнөт. Полдагы кафель жана правый отоплениянын батареялары да орнотулуптур. Андан кийин кайра эле мен холлго чыгам туугандар. Айта кетчү нерсе, холдун ички тарабынан суу чыгарылып, раковина орнотулуптур. Кухня мебелдер да бар экен. Алар калабы, калбайбы азыр сураганымда айтып коем. Андан кийин ушул эле бөлмө менен түз өтүп кетсек, бул жакта спальня бөлмө жайгашкан. Узун турасы 5 3,5. Дуалдары обой, моющий обой жана түштүк тараптан бир пластик терезе орнотулуптур. Ар бир бөлмөгө правый отоплениянын батареялары орнотулган. Пол жыгаштан болгон пол экен туугандар, мына ушундай көрүнүштү. Андан ары кайра эле холлго чыгып, оң тарапка киргенде бул жакта зал жайгашкан туугандар. Бул зал туугандар. Узун турасы 6га 4,5 экен. Потолок гипсокартон, дуалдары декоративный штукатурканын үстү тарабынан лак шуулуптур туугандар. Моющий экен жуусаңыздар болот. Андан ары полу ламинат. Түндүк тараптан 2 чоң пластик терезелер орнотулуптур. Окей, ушундай көрүнүштү. Мен үйдүн ички тараптан бардык эле маалыматтарды сиздерге бердим окшойт. Азыр короосуна чыгып, короосундагы баня жана башка маалыматтарды сиздерге берейин анда. Мен кайра эле үйдүн алды тарабындамын туугандар. Түз эле түштүк тарабына карап өткөндө бул жакта баня, анан бул жерде кандайдыр бир помещенияларга расчет алынып, дагы фундамент коюлуптур. Узун турасы 9га 8 экен. Андан кийин түз өткөндө бул жакта баня бар. Анда ички тарабын сиздерге көргөзө кетейин туугандар. Кирпич менен бүтүрүлүптүр. Так. Тышкы тараптан утилят этилген. Киргенде мындай бөлүмү. Андан соң бул баня туугандар азыркы учурда иштейт. Андан кийин бул жакта кийим чечкенге жайы. Андан соң түз өткөндө экинчи бөлмөсү жайгаштыр. Андан кийинкиге кирсеңиздер, паровой. Дуалдары кафель, потолок пластик экен туугандар. Мына ушундай көрүнүштү. Азыркы учурда бул жака элдерден заказ алып иштетишет экен баняны. Эми сиздерге азыр кошуналар менен болгон границаны көргөзөйүн. Бул тунике менен тосулган жер. Чыгыш тараптагы кошуна менен болгон граница. Анан могу чоң строй материалга жарап калган терек батыш тараптагы кошуна менен болгон аралык туугандар. Сиздерге айтпаган нерсе бул калыптыр. Канализация, баня, душтун суусу бул жакта септикке куюлат экен. Бул үйдүн баасына $40,000 деп атышат туугандар. Сүйлөшүүлөр болот, ээсинин номерини экранга жана описанияга калтам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Бир аз арзандатуулар болот туугандар. Сүйлөшүүлөр болот. Мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.